ал биздин проект болчу. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Элге убада кылгандай эле биздин элдик талкуубуз башталды. Өзүңүздөр билгендей, башка жебаттардан айырмасы биздин талкууга жарандар эч кандай талкуусу элеги жок чакырылат жана биз элден эч нерсени жаап жашырбайбыз. Элдик талкуунун айырмасы мына ушунда. Албетте өзүңөр билгендей, бизде азан айтылат, эки жагыбызда мечит бар. Анан бул жерде итибиз үрөт дегенде андай техникалык каталар кетиши мүмкүн. Муну түшүнүү менен мамиле жасайсыздар деген ойдобуз. Анткени бул бүтүндөй бир жамаат тейлеген канал эмес, бул Канышай Мамыркулованын гана чыгармачыл студиясы. Биздин артыбызда таянган бир гана сиздерсиздер. Катышуучуларга айта кетели, бизде кадимки эле жебаттардын эрежеси сакталат. Катышуучулар ойлорун коомчулукка так түшүнүктүү, ынандуу жана маңыздуу бериши керек. Эмесе бүгүн ушул кызыктуу тема. Мен ушул дайым эле коомчулук айтып келем, эки темага тийишпейм: дин жана үй бүлө деген. Бүгүн бир ушундай кызыктуу теманы алдык. Ушул жалпы эле коомчулукта аялдардын орду деген көп маселе көп талкууланат. Мунун ичинде Кыргызстанда мусулман аялдардын көпчүлүгүн түзгөн мусулман аялдардын орду кандай деген биз теманы өзүнчө бүгүн бөлүп алып атабыз. Эмесе катышуучулар менен тааныштырып өтөлү. Сизден баштайт экем. Билалидин Ажи Сайпиев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыз агай. Ошондой эле Марс Ибраев, Кыргызстан Ислам университетинин проректору, адеп башаты, Алымдар кеңешинин мүчөсү. Алымдар кеңешинин мүчөсү. Мен бул жагынан кичине жаңыла түшүшү мүмкүн, мен үчүн жаңы тармак. Ошондой эле бизге белгилүү Фронтбек кызы Жамал Мутакалим, мусулман аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси. 20 жылдан бери жалаң ушул мусулман аялдардын маселеси күнгөй тескей менен иштеп жүргөн киши. Ошондой эле бизде Нургүл Эсенаманова, саясат таануу илимдеринин кандидаты, жалаң ушул биздин дин тармагында көп иликтөөлөр жүргүзүп келет экен, эксперт. Биздин бүгүнкү талкуу боюнча ушул жыйынтык сөздү ушул кишиге берип турабыз. Эми суроо мындай. Өзү негизи акыркы убактарда мусулман жүз чөйрөсүндө көп өзгөрүүлөр, көп окуялар, ар кандай талаш тартыштар болуп атат. Эми ошондой эле алдыда мусулмандардын курултайы өтүлөт деп күтүлүп атат, ага даярдыктар көрүлүп атыптыр. Анан ушунун алдында бир суроо жаралат да. Ушул карасаң коомчулукта бир эки эле маселе. Назира бегимдин 4 аялы менен эле жоолук. Ушул экөөнү эле талкуулай беребиз. Мындай үңүлүп карасаң, мусулман аялдарынын өзүнүн баягы көйгөйү, маселеси ушул көп экен да. Анан кийин негизги суроо: биздин Кыргызстанда айрыкча ушу дин чөйрөсүндө мусулман аялдардын орду кандай? Идеалдуу түрдө кандай болуш керек эле? Негизи аялдардын диндеги орду. Кимден баштайлы? Агай сизден анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Албетте аял затына көңүл бура турган болсок, биздин динибиздин, ислам дининин негизи ушул аял затынын укугуну өйдө көтөрүп, бейиш энелердин таманын астында деп ушундай бир жакшы маанай менен келген дин. Башка диндерге караганда ислам дининде аял кишини көп сыйлайт да. Пайгамбарыбыздан бирөө келип сураганда, мен ата энемдин кимисине көбүрөөк кызмат кылайын дегенде, 3 жолу энеңе, андан кийин атаңа деп айткан да. Демек эне. Андан кийин дагы пайгамбарыбыз ушул аял жөнүндө кимегерде 3 кызды тарбиялап, коомчулукта адеп ахлак берип, ыйман жолуна салып, аны бир абийирдүү жерге, абийири менен бир жакшы күйөөгө узатса, аны менен мен бейиште кошуна болом, анын жаны жаннаттан деген да. Ошондо 2 кызы болсочу десе, 2 кызга да ушул өкүм, 1 кызы болсочу десе, 1 кызга да ушул өкүм дегенде, демек кыз тарбиялоо коомчулукта өтө жогорку деңгээлге коюлган. Ошоның үчүн китептерде келет, аял киши бул коомчулуктун жүрөгү дейт да. Эгер бузулуп калса, бүтүн коом бузулат дейт.
bir rivayatта медресе деп келет да, аял киши медресе, көп алымдар чыгара турган. Тарыхтарды карап көрсөңүз, канча алым өткөн болсо, бүт бардыгынын мыкты, энеси мыкты болгон экен да. Мына ушундан да билип койсок. Ошондо биздин Кыргызстанда дин чөйрөсүндө аралашкан аялдарга болгон мамиле, тең укуктуулук орду менен деп атасыз сиз. Агай сизде? Бисмиллахиррахманиррахим. Мен дагы Билалдин ажекебиздин сөзүнө да кошулам. Анын жанында аял затынын орду дегенде дегеле коомдогу эле динде эле эмес, коомдогу аялдардын орду негизи бир эне назары менен каралганда аял заты андан тарбиячы назары менен караган учурда бийик болуш керек негизи. Ошол учурда диндерде деле ошондой эле, бирок баягы кээ бирки динге чейинки, ислам динине чейинки коомчулуктарда деле бүгүнкү күндө деле баягы динде аралашпаган бир деп айтайын, мындайча динде толук кармаган кээ бир коомчулуктарда бүгүн дебейин тарыхта аял затынын орду тебеленип келген деп айтабыз да. Ал эми кандайдыр деңгээлде эгерде бүгүнкү күндө ислам дини аркылуу, ислам динин карманган мусулман аялдарынын укуктары тебеленип аткан болсо, же болбосо кандайдыр деңгээлде аларга толук укук берилбей жаткан болсо, бул диндин катасы эмес. Балким ошол коомдун катасы, ошол жерде системанын катасы. Ошол үй бүлөдө эгерде зордук зомбулук болуп аткан болсо, ошол жерде эркектин катасы. Диндин тиешеси жок. Диндин тиешеси жок. Эмне дегенде идеалдуулук. Чындыгын айтайлы, баягы тең дегенде 5 кол тең эмес эжеке. 5 кол тең эмес. Ошол эле учурда аял менен эркек да эки табияттагы жаратылган мындайча жандыктар. Аял назик табиятынан деп атабыз да. Алсыз дегенде дароо эле баягы биздин эмелер баштайт да, алсыз дебегиле депчи. Жок, эркекке салыштырмалуу күч жагынан алсыз, балким руханий дух жагынан анча алсыз болбошу мүмкүн. Эмне дегенде бир кичинекей жөжөсүнө эгерде түлкү же мышык келип жейм деп аткан болсо, тоок келип, мисалы үчүн корозго чыккан болсо, тоок келип тап берет да, мындайча айтканда. Бул табияттагы бар нерселер. Ошондой эле эне дагы кандайдыр деңгээлде өзүнүн намысына, аял заты, өзүнүн бала бакырасына, үй бүлөсүнө болгон бекемдиги жагынан караганда эркектен алдаганча сабырдуу жана алдыда турат. Мисалы үчүн Куранда мисалы үчүн Ан-Ниса деген сүрө бар, аялдар деген сүрө бар да, сүрө толук менен бар. Эркектер деген сүрө жок экен негизинен. Ар-Rijal деген сүрө жок. Бирок кандайдыр деңгээлде бүгүнкү күндө биз ошол эле аялдардын баягы пайгамбар айткандай хадисине ылайык бардыгыңар мындай чабансыңар. Бардыңар кол алдыңардагыдан жооптуусуңар. Чабан дегенде максат туура түшүнүңүз, башчысыңар деген маанайда айтат да. Бир эркек өзүнүн карамагындагы аялынан, кыздарынан, уулдарынан жооптуу деп атат да. Жоопкерчиликти мындайча башкача айтканда Алла Таалам жана ошондой эле пайгамбарыбыз эркек кишиге үй бүлөлүк негизде коюп аткан болсо, демек ал жерде жубайына түшкөн нерсе эмне болот дейт? Аны менен бирге кеңешип иш алып баруу деген маселе коет. Бул жерден баягы укукту тебелөө деген нерсе жок. Ошондон аял затына ислам дини абдан сонун укуктарды берген. Пайгамбарыбыз жана өздөрүнүн көптөгөн хадистерде дагы ошол кыз баланын, эненин кадыры жөнүндө, баркы жөнүндө ислам дининде айткан. Агай, сизге бир суроо. Муфтият аялдар бөлүмү деген барбы? Болобу? Шариятта кандай каралган? Бизде чоң бөлүмдүн бирөөсү ошол үгүт насаат, аялдар жана жаштар менен иштөө бөлүм бар да. Бар. Бизде ошол иш алып барат. Менин ошол бөлүмүмдүн ичинде Султанажы Гафуров деп азыр ошол аялдар жагын мына Фронтбек кызы Жамалдар менен дайым өткөрүп жүрүшөт да, аялдардын семинарлар, конференцияларын. Бизде ошол негизи 2016 жылы 7-июнда муфтийдин токтому чыкканда ар бир казыяттын астында имам хатиптер ошол бирден аялдар борборун, агартуу борборлорун ачып, ошол маселеси бар, көйгөйү бар аялдар келип ошол жерден билимдүү Жамалга окшогон эжекейлерден келип өзүнүн маселесин сурап кетсин деп, мына бүгүнкү күндө ошол 40 окуу аялдар борбору бар экен. Негизи Кыргызстан боюнча бар. Бирок эркектер өзүнчө намаз окуп киретинче, аялдар өзүнчө борбор, каттоодон өткөн борбор. Мындай чогусу менен караганга болбойт. Шарият жол. Мисалы үчүн бир эле мисал келтирем, мына Козы кызы Бурмахан атындагы аялдардын диний окуу агартуу борбору Сарыбаев Убайдулла экен жетекчиси, 115 толук Куран жаттап бүтүргөн 350 аял билим алат. 2018-2019 жылы 30 кыз Куранды жаттап чыкты дейт мына.
Мына ушундан ушуга окшогондон 40 бөлүм бар деп атасыз. Эми сизге ушул суроолордун айланасында сизге берсек 20 жылдан ашты, ушу биз билгенден ушу мусулман аялдардын орду деген ушул жагдайда ушул системдик түйшүк көтөргөн көрө элек биз дин жаатында. Азамат. Көз карашыңыз ушул боюнча маселелер. Эми албетте Кайсысына туура, кайсысына туура эмес. эми бардык эле сөздөр туура. Анткени ошол динде аялдын өзүнүн орду бар, ошол пайгамбарыбыздан бери келаткан Айша энебиз, Хадижа энебиз көп эле бизге мисалдар көп. Аялдарды биз дайыма мактайбыз, сыйлайбыз. Динде бул маселе бар. Ага эч ким, мен ойлойм, талаш тартыш жок маселе да. Экинчи маселе ошол аялдар бөлүмү эмнеге ачылсын деп биз бул маселени ошол 2000 жылдан бери көтөрүп келатабыз. 2013 жылы Рахматулла Ажы убагында аялдар бөлүмү ачылган. Муфтиятта. Анан ар бир казиятта бирден аял болуп, аларга айлык маанайы чечилген. Анан ошол жерде ошол аялдар ар бир область менен иштеп, бир системага салганга биз аракет кылганбыз. Бирок эмнегедир эле ошол 2014 жылдардан 14 жылы бул ошол аялдар бөлүмү жаңы муфтинин келиши менен жабылган. Анан жабылгандан кийин биз ошол Себеп? Эми буда себеп көп. Анткени биринчиден ошол аялдар аралашпаса эле жакшы деген ошол өзүнчө бир кандайдыр бир эркектин арасында бир коркуу сезими болгон. Кайсы маселеге? Муфтияттагы мындай дин иштерине байланыштуу мындай сыйынууларга? Жок, сыйынууларга аял кишилер эч качан сыйынуу маселесине кийлеши албайт. Бул чечилген маселе. Шариатта, ооба, биз деле ошол Ислам университетин кызыл диплом менен бүткөнбүз. Динди түшүнөбүз да, эч ким мечитте же намазда же имам болобуз же муфти болобуз деген сөз жок. Ал жерде эч бир талаш жок. Биз ошол аялдар бөлүмү дегенде ошол аялдар менен түздөн түз иштешүү. Анткени аял кишилер эгерде муфтиятка бир эркек насын өзүнүн көйгөйүн айта албайт, үй бүлөлүк зордук, зомбулук, биз айтабыз идеалдуу түрдө аялды урганга болбойт динде. Бул арам, мүмкүн эмес. Үй бүлөңдү бак, нафакаңды төлө, алиментиң бер дейбиз. Бирок бул жашоо экен. Адамдар ошо шайтанга азгырылып урат экен, баласын сабайт экен, жардам бербейт экен, экономикалык жактан бакпайт экен. Анан ошондой маселе болгондо аялды түшүнөт экен да. Ошон үчүн биз бул маселени көтөрүп, ошол аялдар келип, аялдар менен иштешсе дегенбиз да. Анан албетте бул жерде дагы мисалы бир системалык нерселер кириш керек да. Ар бир жерде эгерде ал бир системалык, институционалдык бир нерселер кирмейинче ал эч качан натыйжа бербейт. Калыптанган система түзүлмөйүнчө. Ооба, биз ошону мен ошол отделде болгонумда мен ошондо айткам да, азыр областтарга ачылып атат. Анан Рахматулла Ажы менен сүйлөшүп, ар бир районго дагы бирден ошол имам хатиптин жанына бир аялды киргизип берели. Анан ошол жерде ошол аял иштешсин. Имам хатипке да жеңил болот да. Аялдар ошол бир канабы бөлмөдө окуса, ал карап турат, экөө чогуу иштешет. Туура эмес жерин болсо ал өзүнүн насаатын айтат. Анткени биз ошонун натыйжасын көрдүк да 2014 жылы 24% радикалдуу уюмдарга аялдар кирип кетти. Бул статистика болду да, муну эч ким жоктой албайт. Анткени аялдар менен эч ким системдүү түрдө иштеген жок. Азыркы учурда дагы эми албетте иштеп атабыз. Мен иштеп атам, мага окшогон НПОлордун баары эле иштеп атат. Ошол центрлер иштемиш этип атат. Бирок башы биригип системалык түрдө момундай бир иштей албай атабыз да. Ошон үчүн биз жакшы результат бербей атабыз. Бир программа кыла албай атабыз. Ошол эле концепцияларды түшүндүргөн, мыйзамдарды түшүндүргөн, кандай болуш керек, кантип укугун коргош керек. Мисалы үчүн ошол экономикалык жактан кантип токоч таап жетиш керек, миграция кетип атсаң эмне кылыш керек, балаңды чет мамлекетке алып кетип атса эмне кылыш керек, ажырашып атса, мүлктү бөлүшүп атса, ошонун баарын азыркы учурда биз көрүп атабыз. Жаш кыздар, келиндер, мен да ошол түз эфирим күнүгө бар, ушу юристтер менен, ага чейин экономисттер менен, ошо аялдар элементардуу ошол суроолорду эле кайра берет да. Аларга түшүндүрүү иштери көп керек болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, аялдардан качпаш керек. Эми Кыргызстанда 62%, 52% аялдар болуп атат. 4 аял, 3 аял
алалы деп атпайбы, качпай эле да булар маселени көбөйтүп атпайбы. Анан бул маселеге килишпей эле койсок, анан бул жерде анан ошол нерсе болуп атат да, ошол аялдарыбызга биз ошондой бир багыт берсек, жардам берсек, ошол социалдык маселелерди чечкенге да. Анан бул жерде ошол муфтиятта азыр центрлер ачылып атпайбы? Мен муну да түшүндүрүп койгум келет да. Ооба, бул центрлер ачылып алсын. Биз түшүнүшүбүз керек, ар бир мечет, ар бир медресе, ар бир борбор, муфтият деле, мутакалим деле, адеп пашаты деле бул неправительственный организациясы да, НПОбуз да. Андан эч ким качпайт. Анан бул жерде дагы ошол центрлер дагы ачылып атат өзү менен өзү болуп. Бирок муфтият жактан мен курултайда да айткам, мына 4 жыл өтүп кетти. Бир тыйын дагы ошо аялдарга бир иш чара өтсүн деп бөлүнбөй атат да. Ал аялдар өзү менен өзү ошол эле борборлорго ошол системадан мынча акча бөлүнөт, отчет бергиле, биз мындай жардам беребиз деген жер жок. Ал аялдар өздөрү тырмалаңдап, где-то бир 200 сом, билбейм канча алат, чогултуп, анан ошо менен кыздарды эптеп окутуп, содержание болуп атат да. Бирок ошол муфтиятка түшкөн акчадан, ажылыктан түшкөн акчадан, ошол эгерде аялдар бөлүмү болсо, мисалы муфтиятта 5-6 бөлүм боло турган болсо, ошол бөлүмгө деле акча бөлүнүш керек. Мисалы алымдар кеңеши ошол ажылыктан 10% алат экен, мисалы $10 алат экен. $10 алганда бир 70-80 миң доллар бир жылдык бюджет экен. Жанагы ревизионный комиссия 5 эле киши отурат. Мейли алымдар кеңеш 21 киши отурат. Ревизионный комиссияда 5 киши отурат экен. Алар $15 алат экен. Алардын бюджети бир 90 миң доллар болот экен бир жылда. Бирок ошо 52% түскөн мусулман аялдар жүргөнгө $1 бөлүнбөй атат да. Биз ошону айтып атабыз. Ошол аялдарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берип, аларды бир алдыга жылдырганга, окуу борборлорун, бир тренингтерди өзүбүз өткөзсөк мусулмандардын акчасы менен. Бул бир проекттик эмес, бир фонд эмес. Мисалы адеп пашаты, мутакалим дагы бирдекелер өткөзүп атабыз. Бирок бул централизованный муфтияттан болгон, сонун алымдар кеңеши аралашып, баарыбыз бир болсок, анан түшүнөбүз да ким эмне иш кылып атат. Анан колдойбуз бири-бирибизди. Түшүнүктүү. Демек, бул жерде эме көйгөйлүк азыр сиз айттыңыз, андан кийин экспертке жыйынтыктайлы. Биринчи суроону жыйынтыктап алсак, чынында көйгөй бар экен. Бугү Фронтбек кызынын мисалы айтканы жөндүү. Менин оюмча, мына көрүүчүлөр деле туура түшүнүш керек, себеби муфтият эркектерден эле турбайт. Демек, каражат аялдарга дагы кетиш керек. Маселе тең караш керек да. Мен эмеде колдоймун. Мындайда пикир кетип калбаш керек да. Таптакыр эле каралбай калды деген нерсе жок. Карап атат, борборлоштурулган жок. Аялдардын окуу жайлары, эмелер баары каралып атат. Бар. Бирок сен айткандай керек. Жогорусу бар. Сиз жыйынтыктап берсеңиз. Мен айткан бардык сөздөргө кошулам. Бул жерден мындай аябай аша чаап кетпеш керек бул суроодон. Менин оюмча иштер жасалып атат, бирок эле ошол эле учурда Жамал ажы айткандай көбүрөөк көңүл бурулса деп атат да. Туура. Бул жерде аялдарда биз изилдөөлөр жүргүзгөндө көрүп атабыз, аялдарда муктаждык бар. Мен өзүмдү деле алсам, мисалы үчүн элементарный эле намаз окуганда даарат алган боюнча суроолорду бергим келет да. Мен ошондой деталдуу, мындай интимдүү суроолорду аялга бергим келет. Анан психологиялык жактан дагы колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм аялдарга. Ошол нерселердин баарын ошо муфтияттын базасында эле жасаса болот. Бул суроолорду мен ойлойм көбүнчө техникалык жактан, материалдык жактан эле муфтият жактан чечип койсо болот. Чечип койсо болот да. Мунун эч кандай ниет жаман болгон жок, эч кандай мындай аялдар бир кандайдыр бир сыйынуу жагына кийлигишпейт эч кимчи. Аны туура түшүнүп алыш керек. Элдин баары ойлоп атат, аялдар эми дагы сыйынуу жагына кийлигишип баштайт, имам болуп баштайбыз дейт, же муфтият болуп, муфтий болуп баштайбыз деп айтат депчи. Бирок андай маселе жок. Мен аялдардан сурамжылоо жүргүзгөндө андай маселе жок. Тек гана аялдарда бир муктаждык бар. Ошо суроолорго жооп алгысы келет. Бир центрга барып, ошо жерден суроо алып, балким ушу психологиялык жактан дагы бир жардам алгысы келет.
же болбосо дагы көп нерселерди кылгысы келет да, ошондой бир борборлорго көңүлдү көбүрөөк жеке эле бир Куран окуу боюнча эме курстардан башка дагы ошондой нерселер болсо деген сөз болуп атат да. Кеңирилет. Жашоого байланыштуу. Ооба, жашоого байланыштуу. Бул жерде ошо алымдар кеңеши, муфтият өзү эле муну эч жерге чыгарбай эле ичинен эле чечип койсо болот да. Ичинен эле. Акча бөлүп ошол материалдык жактан карапчы ошол жагы элечи. Анткени мисалы үчүн акыркы 2017-деги статистиканы алсак, ажылыкка барган жаш аялдар да көбөйдү да. Демек алар дагы акчасын муфтиятка таштап атат да. Садага берген аялдар да бар. Аны да биз эметишибиз керек да. Ошон үчүн ушунча мусулман аялдар дагы муфтиятка акчаны берип, ушунча көп нерселерди кылып аткандан кийин алар дагы бир аяктан бир өзүнчө бир эме алгысы келет да. Алганга Укугу демек да бар маселе бар дегендей экен. да. Агай, сизди угалы, андан кийин экинчи суроого өтөлү. Эми албетте бизде муфтияттагы болуп аткан иштер бизге атайын фатва бөлүмүндө ифта деп меме ачылган сайт. Ошонун ичине кандай суроону бербесин аялдар, бизде муфтийлер ошого жооп берет. Жооп берип турат. Жүзүн көрбөсө дагы онлайн жооп болуп Бул турат. жерде уялып же болбосо айта албай калат, мен аялга айтат элем дейт. Интернетке айтып коет, бизде күнүмдүк жооп айтылып турат да, чоң китептерде. Бул жагы чечилген маселе. Анан экинчи жагы, мисалы, аялдардын бөлүмү негизи Жамал өзү биз менен иштешет. Бизден айлык алат, мисалы үчүн ушул күнгө чейин алып келген. Бул жагы, мисалы мен ойлойм да, келип муфтиятка отуруп калганда эле бүт жак агарып кетпейт деп ойлойм мен. Себеп мен өзүмдүн башымдан, тажрыйбамдан мисал келтирем да. Мен муфтиятта 7 жыл иштеген болсом, ага чейин эркин учкан куштай ушунчалык жеңил жүрчүмүн да. Муфтиятка келгенден кийин байланып калдым. Торго түшкөндөй элечи. Протокол менен сүйлө десе сүйлөйм, сүйлөбө десе сүйлөбөйм. Муну менен өсүү болбойт экен да. Түшүндүңүзбү? Чубак ажыны эч ким тааныш эмес. Муфтияттан качан ушул дүйнө, ушул жерде доллар ушундай проблемадан кутулгандан кийин 8 жыл өзүнүн медиасыны өрчүттү, дүйнө жүзүнүн бардыгын ыйлатып кетти да. 8 жылда эле агартуу ишин ушунчалык жасап койду да. Ошону үчүн баягы ниети бар адамга жол табылат. Эгер ниети жок болсо шылтоо табылат дегендей. Мен ойлоймун, албетте бул баягы калькуляцияны бөлгөндө, балким $1 аябы деп атат. Алымдар кеңешинин чогулушу болуп, ошол жерде финанс 1 жылдык бюджет бекитилип атканда аялдар мисалы үчүн катышыш керек да. Ошондон бөлдүрүп койсо, мейли эми ал семинарлар, тренингтерди өткөргөнгө агартуу иштерге кеткисе болот. Буюрса буну деп ошо ичинен чечип койсоңуздар болот. Болот. Мен азыр кошуп койсом, азыр буюрса ошол жакшы кабарларды угуп атабыз. Ошол муфтиятта кайра аялдар менен иштеген бөлүм кайра башталат. Болот деп атат. Кайра калыбына келтирилет. Буюрса бул нерсе болот деп атат. Анан болуп калса, акырындап ошол аялдар менен иштөө кылыш керек да. Анткени бир адам эчтемкени чече албайт бул жерде. Мен ошол муфтиятта дагы ошол договор менен иштедим, бирок бир дагы чогулушуна мен катышкан жокмун, акым жок болчу. Бирок ошол жерде дагы биз бир адам иштөө менен чечилбейт да. Мен өзүм тажрыйбаман канча деген проектлер жазам. Муну онлайн катышсаңыз да болбойбу? Онлайн дагы азыр эми жаңы башталып атат, мүмкүн болуп калат. Бирок бул жерде ошол системалык түр чечилмейинче бир адамдын колунан эчтемке келбейт. Ошон үчүн биз азыр ошол муфтиятта болобу, алымдар кеңеши болобу, бир эле уставды оңдой бербей, ага дагы бир 60-70 ал ошол уставды күчтөнтө турган жакшы документтерди иштеп чыгып, ошол биздин мындай бир тажыбыз болуп аткан муфтиятты гүлдөтүшүбүз керек да. Баарыбыз адис катары жардам берип, буларды бир жакшы мындай бир укуктук майданга алып чыкканга салымыбызды кошобуз. Биздин уш жерде өкмөттүн дин иштери боюнча комиссиясынын өкүлүн дагы биз чакырдык эле, бирок эми орун чектелүү. Чынында балким кийинкире ушул мен абдан сыйлаган, аябай көргүм келген Өзбек Ажол бул теманы да улантып көрөбүз. Анан бул жерде бир жагдай жаралат да, мисалы Турцияда же болбосо башка ушундай өнүккөн мусулман өлкөлөрүндө уламалар кеңешинде мисалы илимдүү аялдар бар экен, уламанын ичинде да. Анан кийин биздин кыргыз аялдар эме саясатчыларыбыз окшоп кичине макалёрок болобу же кандай, кечиресиздер, мен тамашага жакынмы болгону эле. Же бул эркек мусулман эркек жолдоштор
көп эме кылбайбы, жакындатпайбы жагына алса болбойбу. Мисалы мындайда аял киши менен эркек кишинин махрам деп коет, намахрам чечмеси менен бир жерде отуруп эртеден кечке иштегенде фитна болот деп биздин муфтийибиз, мына экс муфтийибиз ушундай саясатты карманды да. Менден кийин мисалы балким азыр эми мисалы үчүн ушундай болду. Мына Жамал айым буну башында эле айтып кетти. Бирөөнүн эркеги менен бирөөнүн аялы бир жерде иштегенде ыра көрбөдү да, кыскасы. Мындай таза эле эме дистанциядан иштешип турдук мисалы үчүн. Бул бир. Эми аял кишиде шарият боюнча аял киши падыша боло албайт. Эмне себептен? Өлүм жазасын чыгарганга боорукерлик кылып коет экен да. Түшүндүңүзбү? Бирок фатва боюнча эгер илимдүү болсо, диний назар менен, диний көз караштан алганда эми 70% фатваларды, буйруктарды Айша энебиз чыгарган. 30%ны башка эркек сахабаларда. Демек, аял киши өтө илимдүү, билимдүү болгон болсо, фатва бере берсин. Китептерге сөйөнүп да, мисалы үчүн. Мына ушундай жери бар. Бирок баягы фатва бериштин өзүнүн жолдору бар. Эгерде муфти, действующий муфти баягы 90 километрден алыс болсо берет деген жерлер. Ал бүгүнкү күндөн телефондо кандай суроолор болсо чечсе болот да. Кыскасы фатва бериш жагынан аялдарга эме жок, сөз жок да шарият боюнча. Күчү жетсе, тиши өтсө. Фатва деген өкүм чыгаруу эмес, балким бир маселеге жооп берүү маселеси. Жооп берүү кошумча талкууга Албетте, буну илимий негизде берет. Дин боюнча карайт. Укук бар, ал жагында эч кандай тоскоолдук жок. Бирок жанагындай өкүмдарлык, өкүм чыгаруу, өлүм жазасы, кол кесилсин, камалсын. Ошондо чечмелеп берсеңиздер, мисалы биз уламалар кеңешинин курамына аял киши киргенге болбойбу? Ошондо мага как раз алымдар кеңеши. Мен алымдар кеңешине мүчөсүмүн да. Жеке негизинен динди биздин светтик түзүмдөгү кээ бирки маселелер менен тең карап салыштырбаш керек. Өзүнүн спецификасы бар. Жамал айым жакшы билет ал нерселерди. Ошондуктан ошол назар менен караганда биз баягы парламентке карап туруп назар алып атабыз да. Парламент 30% аялдар болуш керек, 70% эркектер болсун деп. Түшүнүп атам бул маселени. Абдан сонун түшүнүп атам. Бирок биздин уламалар кеңешинин дегенде мындайча диний негиздерде жана махрам деп айтпады. Бул деген нерсе баягы өзүнө таандык болгон, өзгөчөлүгү болгон аалымдар кеңеши да, бул илимдүү аалым инсандардын кеңеши болгондуктан ошол кеңештин ичинде эркек аалымдардын болгондугу артыкчылык болот, сонун болот. Ал эми аял аалымдар, аалым аялдар болгон болсо, аалима деп айтабыз. Алар өзүнчө эле аалым аялдардын өзүнүн дагы тобу, мындайча ошондой эле тобу болгонго тоскоолдук жок. Эгерде илимдүү аялдар чыгып фатва бере турган деңгээлде отуруп, аялдар маселеси боюнча өзүнчө топ түзүлгөн болсо, эмне үчүн болбосун деп айтам. Бирок анда кеңеш эмес, балким башкача бир аталышта. Жанагындай бир мажлис деп коет, бир гана чогулушта эмес, балким өзүнчө чогула турган бир негизде кылынса, балким бул уруксаттыр. Бирок дүйнөлүк практиканын эмесинде көбүнчөсү илимдүү аял заты ошол эле муфтияттарынын, министрлик болот кээ бир мамлекеттерде, мисалы үчүн Египетте министрлик бол, дин министрлиги. Ошол жерде өзүнчө отдел, бөлүмдү жетектеп, ошол жетектеген эмеде толугу менен аял заты өздөрүнчө алып келет багытын. Демек, муфтияттын курамында жантан берки талкуудан улам мен ойлоп атам, аялдарга тиешелүү көп социалдык маселенин баары аялдарда, эркектер муну менен талашпаса керек. Жанагындай ажырашып кеткен үй бүлөнүн баары эле, балдардын баары таята тайынеде чоңоюп атат, кыргыз үй бүлөсүндө. Муну да жокко чыгара албайбыз. Демек, жүктүн баары аялдарда да көбү. Анан ошондой болгондон кийин жана муфтияттын каржы иштерин чечип коюш айттыңыз. Демек, бул колдогон нерсе экен. Экинчи суроону азыр сиз улайсыз, мен түшүнүгүмдө алымдар кеңеши менен тең катарыраак иш алып барган, бирок өзүнчө аялдар уюму деген түшсө болот. Албетте, биз деле ушул маселени коюп келатабыз да. Эч ким айткан жок, ошол алымдардын жанына тимеле креслосуна жабышып турабыз деп. Жок, биз айтып атабыз, өзүнчө эле бир здание бергиле Ислам университетинде, ошол Ислам университетинде 20 жылдан бери сабак берип аткан татынакай кыздарыбыз бар. Мен Кыргызстанда мына 25 жылдан бери ошол лидер аялдарды өстүрүп келатабыз. Азыр ошол күчтүү кыздарыбыз, дүйнө жүзүндө докторский жазып аткан кыздарыбыз бар. Былтыр мен Рамазанда бүт чыгардым да. Ошол кыздарга биз берсек болот да. Биз ошол маселени айтып атабыз да. Мисалы 21 алымдар болсо, ошондо бир 6-7-өсүн аял
аял кылып өзүнчө отургузуп койсун, айлыгын чечип берип койсун. Ал аялдарга мисалы үчүн ошол физиологиялык жактан суроолор көп болот да. Мисалы хайз, нифас, төрөгөндө эмне болот, муну эмне болот, мына Рамазан келатат. Бул ошол аялдарга таандык мындай бир маселелер өтө көп да. Ошондо биздин алима аялдарыбыз отуруп жардам берсе, мүмкүн алардын азыр деңгээли мисалы үчүн азыркы ошол фатва бөлүмүнө жете албаса дагы аларды окутуш керек да. Алардын деңгээлин көтөрүш керек, квалификациясын көтөрүш керек. Анан ошентип кадрлар түзүлөт да. Биз ошондой нерселерди кылып беришибиз керек деп ойлойм да. Анткени акырында биз ошол маселелерди чечип берип келсек, анан биздикилер дагы ошол аялдар менен иштешкенге бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Бул жерде аялдар да мындай агрессивно карабайт эле, алар да түшүнөт эле, бизди да колдоп атышат, биз ушундай нерсе кылып атабыз депчи. Албетте мисалы Кыргызстанда жашап аткандан кийин бул мыйзам бар да. Ошол аялдар деле мисалы мыйзам боюнча жок, мондай кыласыңар деп сотко берип жеңип алсак, эч жагы эле жеңип алмакпыз. Бирок биз кой ушу динде биз сыйлайбыз, урматтайбыз, ушундай деп 20 жылдан бери түшүндүрүү иштерин алып келатабыз да. Бирок мен дайым азыр буга ачылып келатат да, буюрсачы. Мен ошон үчүн дайым айтам да, азыр менин көп замандаштар карап турат, мен тамашага жакын эркек жолдоштурууга мүмкүнчүлүк бербеш керек ошон үчүн. Коюңуз берип туралы. Сиз жыйынтыктап койсоңуз экинчи суроону. Менин оюм боюнча бул жерде эң туура маселелер айтылып атат, кичине түшүнбөстүктөр көрүнүп атат. Бир жагы болсо бизде ушундай светтик талкуу дурус жүрүп атат. Жок, эми баягы көз караштарды айтып атам да, коомдогу көз караштарды, ооба. Анан мен ойлойм, эгерде ушу аялдар бөлүмүн ачып койсо, бул диндин эле муфтияттын баркы көтөрүлөт да. Анткени социалдык жактан, анан баардык жагынан көтөрүлөт да. Анткени коомдо көп адамдардын тескери ою бар да. Ислам дининде жүрүп баягы сакал өстүрүп же болбосо 5 маал намаз окуп баштаса эле, бул аялы хиджаб кийсе эле бүттү, бул аялын кордоп баштады, укугу бузулду, тигиндей мындай деген сөздөр чыгат да. Ошон үчүн эгерде муфтиятта ошондой отдел ачылса, бул кайра эле динге жакшы болот да. Аялдар бир жерден билим алып калышат, деңгээли көтөрүлөт, деги эле көп суроолор чечилет да. Анан онлайн, жана Ажеке айтып кетти, онлайн бар, бирок деген көп нерселерди аялдар динден тышкаркы нерселерди дагы кептешкиси келет. Аялдар менен жообун ала албайт, уялат. Анан мындай онлайндан айырмасы мындай сүйлөшүп жооп алган жакшыраак да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошондой бир түрүү ушундай бир отдел болсо, ошол жака барып кирип өзүң баардык жагынан консультация алгандай болсоң жакшы болот да, менин оюмча. Биз сөз башында айтып өттүм, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстанда жалпы аялдардын темасы деген бул өтө чоң тема, өтө чоң тема. Ошондуктан биз тармак менен гана бөлүп карап атабыз. Сиздердин бүгүнкү талкуу ошонун гана алкагында да. Мисалы саясатта 30 квота аялдарга деп чоң согуш менен быйылараң ишке ашып атат да. Ошол саясат керек болсо, саясатка аялдардын келиши кыйыныраак деп. Анан карап турсаң, мусулман чөйрө, эми кечиресиздер, мен сиздер чөйрө деп атап атам. Мына ушул тармакта дагы ушул маселе демек бар болуп атат да. Демек уламалар каражат жагынан экен, жанагындай кеп кеңеш боюнча борборлор деген бойдо деген жагынан айтор маселелер бар экен да. Анан кийин эмчүн буга чейин мисалы бул бардык тараптар билгенде эмчүн чечилбей келген да бул. Эми бул көйгөй да, мен айткандай ошо 20 жылдан бери түшүндүрүү иштерин, анан ошол 2013 жылы бул чечилип кайра жабылып калган. Анан ошол коомчулукта көпчүлүк эле айтат да, Жамал өзү эле келгиси келип атат ошол жака депчи. Бирок муфти болуп дейсиз, Кудай сак. Бирок бунун мага абсолюттук нерсе, муну мен мындай как идея катары мусулман кыздар айлык алсын, алар ошол пенсияга чыксын, аларга бир мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп атабыз да. Анткени ушул убакка чейин 20 жыл, 30 жыл иштеп, борборлордо иштеп, бир сом айлык албай бекер иштеп аткан устазаларыбыз өтө көп да. Алар деле үй бүлөсүн багыш керек. Алар деле жумушка кетип атам деп бирок бир айлык алып келиш керек да. Биз ошон үчүн ошолорго бир айлык чечип берели. Ошолорго бир шарт түзүп берели, иштегенине ушунча сабак берип аткандардын аларга бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деген бул бир максат да биздики. Анан эгерде ошол бир жакшы иш бир алып барылып кала турган болсо, анда бул нерсе мындай бир
аялдар өзү мындай тирик болот го, мындай күчтүү, тирик, иштегенди жакшы көрүшөт, анан мындай бир өзүнүн иштеген жери дайым порядок да. Эгерде ошол аялдар дагы мындай бир иштешип баштап, ошол системаны, анткени көпчүлүк учурда ошо аялдар билими көбүрөөк, мисалы кандидатский светтик жактан алган ошол медреселерди көтөрүп аткан деле аялдар да. Ошол аялдарга биз мүмкүнчүлүк түзүп бере турган болсок, алар бир жөнгө салынат эле. Бирок ушул жылга чейин эмнеге болбой атат деген, мен ойлойм, муну биз какшап эле келатабыз. Ошол муну бир алымдар кеңеши менен муфтиятка чоң суроо бериш керек да. Талкууга салган ачык эле. Мен оюмча бул жерде бүгүнгө чейин болгондур, жетишерлик деңгээлде болбой атат. Мен ойлойм азыр жана сөзүмдүн башында айттым эле, кайсы бир учурда кээде коомчулук күнөөкөр болот, кээде система күнөөкөр болот, кээде жетекчилик күнөөкөр болот, кээде жеке инсан күнөөкөр болот. Бирок диндин катасы эмес бул маселе. Ошондон албетте ошон үчүн бул маселе чечиле турган маселе, чечилбей деген нерсе жок. Өз ара түшүнүшүү менен маселе мындай нерсе бар да, бир мисал үчүн сиз Кыргызга таандык болгон бир автомобиль ойлоп таап, анан ошонун чыгарылыш, өндүрүлүш эмесин иштеп баштадыңыз дейли. Ошол жерде мен негизи принципиалдык бир эме багытым ошо. Мен өзү коомдук иште да көп иштеп келдим, 18 жылдан бери. Аял заты менен көп иштешем. Чынын айтканда аял заты колдойбуз, стипендия беребиз кыз балдарга, медресеси, жатаканасы, башкасы. Мен жөн гана мен өзүм пикирим, принципиалдык пикирим, ошол нерсени жасаш үчүн могу жерде бир 10 аял, анан 10 эркек турат. Бирок ошонун ичинен адис катарында жана автомобилдин техникалык жактарын, анын чертеждик жактарын бүтүп кура турган эмедин ичинен мага койсоңуз, мисалы үчүн эгерде 10 аялдын баардыгы татыктуу болгон болсо, мен 10 аялга акын бермекмин, ошол иштеп чыксын деп. Бирок эгерде ал татыктуу болбостон илимий жактан, анын инженерлик жагынан, башка жагынан эркек кишилер көбүрөөк басымдуураак кылып аткан болсо, анда акысын бериш керек. Баягы эмнеге аялдар жок, эмнеге аялдар эме болбой атат, катышыш керек, болуш керек, мынча процент деген принципиалдуу нерселерге мен каршымын. Эгерде биз коом катарында кыргыз коомчулугу жетилип, калыптанып, жетилип, мектептен бери академик, профессорлук деңгээлге чейин союздун учурундагыдай деп айтат го, дайым айтат. Системалуу алып кетип туруп, эгерде мыкты адистерибиз чыккан болсо, мыкты аалымдарыбыз чыккан болсо, мыкты адистер дегенде ошондо ар тараптан эмне үчүн коюлбасын дейм да. Саясатта деле ошондой. Мен азыр мисалы үчүн алдыда боло турган шайлоодо 30% аялдар дегенде мен ичимден коркуп атам. Эгерде ошонун ордуна бир акысын бере билген, мыкты, ошо эл үчүн, мамлекет үчүн күйгөн бир эркектер болуп калып кала турган болсо, жөн эле келип орунду ээлеп калуу деген нерсе болуп калбайбы деп. Дагы эле ошол коом 30 жылдан бери монтуп келип кетпейбизби деген коркуу келет. Ошондуктан диний назар менен караганда дагы менимче ошого бир аз сапатка жакшы көңүл буруп койсок жакшы болот деп. Бул мен буну бул теманы жөн эртең менен төшөк менен тургалы эле козгогон жокмун. Себеби башында айтып өткөндөй, үй бүлө жана дин темасы бул абдан опурталдуу, абдан аяр мамиле кыла турган тема. Себеби дин чөйрөсүндөгүлөр бул ишеним адам жүрөгүндөгү нерсе. Бул баягы жүрөгүнө мындай беш колун салгандай эле. Бул өтө опурталдуу тема да. Мен баардык ушул жарандарды ушул дин темасында аяр болууга чакырат элем. Чынында анан бул жөн чыккан жок. Мисалы Сирияда бизде баягы түшүнүк менен, түшүнбөстүк менен кеткен келин кыздар көп болду. Күйөөсүн ээрчип кеткен жөн деген эми жакында бир канча бала өкмөттүн, башка тараптын катышуусу менен алынып келинди. Баягы балдарчы калган калып кетти, аялдар калып кетти. Мана ушундайда мына ушул окшогон маселелерге муфтият аралашасыздарбы? Мен мисалы өкмөттүн дин боюнча комиссиясынын өкүлүнө дагы ушул суроолорду берет элем. Балким Карабаев мырза бул бөрүнү көрсө, ал киши дагы ушул кийин дагы бир талкууга келип берет дегендей ойдобуз. Бул биздин кыз келиндер, бул биздин балдар. Бул биздин коомдун бөлүктөрү. Анан ушундай учурда кандай иштер жүргүзөт? Муфтияттын орду барбы? Кечирип койгула, аякта согуш болду, эмне бар дегендейчи бир. Мен бул жөнүндө айтып кете турган болсом, биз ошо Сирияга аккан поток 13-14 жылдары болду да. Биз 14 жылы Коргоо кеңешинин баягы концепциясынын негизинде жумушчу топ муфтияттан, ГКМБдан, 10-чы отделден, АТЦ дейт, антитеррористик центрден аймактарга чыгып, мына баардыгыбыз эле чогуу түшүндүрүү иштерин аябай көп жүргүзгөн себебинен жамгыр жаап бүтүп, баягы тамчылап токтогондой
15'ten баштап 16 уже токтой баштады да. Бул ошол согуш болуп аткан майданга барбагыла деген үгүттөр болду да. Эми карап туруңуз. Үстүрттөн карай турган болсок, Сирия мамлекети, Алеппо шаары бүгүнкү Пекинде эле бүткүл маркадагы автомобилдердин запчасын чыгарып, араб өлкөлөрүнүн ичинен 23 өлкөнүн ичинен эң богатый деп коебуз, кухнясы, маданияты жогору, пайгамбарыбыздан бери келе жаткан арабтардын эң жакшы шаары болчу да. Бүгүнкү күндө чаңы чыгып, эчтекеси калбады. Ошонун үчүн мен айтамын, согушка чейинки кетип калган адамдарда окуймун деп, же турмушка чыгып, же башка жумуш кылып келем деп Россияга кеткен, аларда күнөө жок. Согуш учурунда кеткен адамдарды бир аз эме кылсаң болот да. Эмне үчүн бардың ал жака, ичинде жарандык согуш болуп атса деген маселени койсок болот. Бул жөнүндө абдан иштер көп жүргүзүлөт. Демек, муфтият Такай бул маселеге көңүл бурат. Мен кошуп коеюнбу? Биз дагы көп жылдан бери ушу түрмөлөрдө экстремизм, терроризм боюнча соттолгон жарандар менен изилдөөлөр жүргүзүп келебиз. Анан ошол жерде кээ бир күйөөсүн ичип кеткен аялдар менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Бул жерде дагы ошол дагы бир жолу маселе туруп атат. Ошо аялдардын өзүнүн ошо маалыматы жоктугунан, маалымат билбегендиги, ар кандай кайненесинен кордук көргөндөр, күйөөсүнөн кордук көргөндөр, ошондон качып кеткендер, же болбосо күйөөсүн ичип кеткендер. Бул жерде баягы эле маселе туруп атат да, аялдарга ошо маалымат бериш керек. Ар бир адамды жеке билим салат. Анан мындан тышкары бул жерде жанагы дагы бир изилдөө кылдык. Борбордук Азияда Казакстан менен Өзбекстан, Тажикстан өзүнүн жарандарын алып келди. Бул жерде Казакстан менен Өзбекстан аялдарды да алып келишти да. Ошону биз изилдеп карап көргөндө, эксперттер менен сүйлөштүк, ошо аялдар менен иштеген. Алар айтып атат, биз билдик дейт. Эми бизге ошо теолог аялдар керек экен. Аялдар менен иштеш үчүн деп атат да. Анан балдар менен иштеген өзүнчө балдардын специалист теологдору керек экен деп айтып атат. Бул жерде дагы маселе чыгып атат. Биз аялдардын деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Ошо менен иштей турган аялдарды да даярдашыбыз керек. Ошол ушундай бир аялдарга дагы ошо билим жагынан, ушундай иштер жүргүзгөн жагынан дагы көңүл бурушубуз керек деген маселе чыгып атат да. Мен кошуп койсом, сиз айткандай ошол 2014-жылдан баштап вот концепциянын негизги 3 багыты болду да. Ал ошол биринчи багыты ошол экстремизм, терроризм баарыбыз иштедик ага. Барбаган айылыбыз калган жок. Баарыбыз бир туугандай болуп бүт органдар аябай иштедик да. Анан бул токтоду. Азыркы учурда биз ошол биякта коллегабыз айтып аткандай, ошол Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бизден бир жыл эртерээк алып келишти да. Алып келгенде алардын опыты дагы көргөзүп атат. Алардын мүмкүнчүлүгү, алар мамлекеттин строю, финансылык жагы бүт такыр башкача да. Анан алар менен да сүйлөшсөк, эл кандай кабыл алып атат десек, көпчүлүк учурда эл аябай мындай коркуу сезим менен, бирок мамлекет күчтүү болгондуктан унчукпай туруп атышат да. Экинчи маселе ошол биз Кыргызстандан алып келебиз деп ошол элден да сурамжылоо жүргүздүк да. Ошол кеткен кайсы аймактан көбүрөөк кетсе, алып келсе кандай болот десек, биз муну да түшүнүшүбүз керек. Коомчулук, элдер коркуп атат. Алар келип эмне кылат бизди? Балдарыбызды эмнеге үйрөтөт? Анткени азыр биз 2 жаштан 18 жашка чейин бала деп баарын алып келдик да. Алар 7-8 жылдан баштап кыргыз тилин билишпейт, орус тилин билишпейт. Аларга дагы теологдор керек, араб тилин сүйлөгөндө, еще алардын местный тилинде сүйлөгөндө кандай жашоону көрүштү. Анан бул жерде да аялдарды алып келбейт деп коомчулукта аябай айтып атабыз. Бирок ошол аялдардын көпчүлүгү түрмөдө болуп атышат. Анан түрмөдө болгондон кийин дагы бул жерде дипломаттар иштеп атышат да, эми канча жылдан бери переговор кылып. Эми ошол түрмөдөгү адамдарды чыгарыш үчүн кандай дипломаттар сүйлөшүшөт, кандай мүмкүнчүлүк түзүлөт, мүмкүн ошол түрмөсүн Кыргызстанда өткөрөбү. Азыр ошонун ичинде да көп иштер болуп атат да. Биринчи иретте биз ошол 72 эле баланы азыр 2 ай карайбыз, анан психологдор карайт деп атабыз, анан ата-энесине беребиз деп атабыз да. Азыр эми ошол ата-энелер менен деле биз иштеген жокпуз. Канчалык алар ата-эне дегенде анын тууган ата-энеси эмес да, энеси түрмөдө болсо, атасы өлгөн. Биякта экинчилик же үчүнчүлүк ата-эне болуп атат да, же чоң апа, чоң атасы, же болбосо тайэне, тайатасы, же какой-то бир туугандар. Албетте булар азыр намаз үчүн алып атышат, ооба биз карайбыз, биз минтебиз деп. Бирок биз көрүп атабыз, Орто Азиядагы ошентип алгандар
көйгөй чыкканда булар кайра эле жардамга өткөзсөкпү деп атышат да. Мисалы биздин кошуна мамлекеттер чоң маселе, алар буларга стипендия төлөп атат. Ошол балдарды алып аткан үй бүлөгө тамак ашын стипендия бүт төлөп берип атышат. Аларга бизнес ачканга акча берип атат, жер берип атышат. Буларга аябай чоң кредиттерди берип атат. Үй жок болсо, ошол үй бүлө карап калсын деп үй берип атат да. Бизде андай программа суроо болуп атат. Ошон үчүн биз бул жерде мен айтар элем, көп эле эксперттер биз минтишибиз керек дейт, бирок биз ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошону бир мындай бир интеграция кылып, үй бүлөгө ал балдардын аралашып кеткенине коомчулукта ата-энелер айтып атат. Мектепке барса мен баламды мектептен котором, ал бала барчу болсо деп атат. Бул дагы бир көйгөйдү, ошон үчүн биз коомчулук менен масс медиада өтө жакшы иштешибиз керек. Азыр мына 2 ай болду келгенде бирок эч ким ал темада иштебей атабыз да. Коомчулукту да дайындаш керек, аларды кабыл алганга да. Албетте, бул өзүнчө чоң тема. Мен болгону бүгүн аялдар темасы болгондуктан бул жерге коштум. Эми биз эфирибиз билинбей эле 1 саатыбыз өтүп бараткан экен. Эми жыйынтыктайлы. Bir-2 мүнөттөн жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү ушу жерде талкуудан улам ушундай ким кайсы ойдо. Демек, Кыргызстанда мусулман аялдарынын оорду маселеси Кудайга шүгүр, же кандай дейли? Менин эми жалпы кыргыз элиме кайрылып суранып келе турган нерсем, орозо айы жакын келе жатат. Мына биздин диний тармагыбызда болуп аткан өйдө төмөн сөздөрдөн оолак болуп, Кудайга жакын болуп, орозобузду кармап, кайыр садакаларыбызды кылып, ифтарларыбызды берип, Курандарыбызды окуп, 1 ай чыныгы орозону кармасак, гыйбат, ушак, ушуга окшогон сөздөрдөн тыйылсак деген бир жакшы ниетим бар. Кудайым болсо ушуну сунуш. Эки нерсе айткым келип атат. Динибизде жакшы береже бар, пайгамбарыбыздын хадисине ылайык. Сүйүнүштүү, жакшы кабарларды айткыла, бирок жийиркентпегиле. Динди жеңилирээк кылып көрсөткүлө, мындай айтканда оорлоштурбагыла деген маселе бар. Аял затынын укугу корголуш керек. Мусулман аялдар өзгөчө, мисалы үчүн жоолук салмабы, намаз окуйбу, башка кылабы, кандай болгондо коргоого алыныш керек. Экинчи маселем, бир ойчул аалымдын айткан жакшы сөзү бар. Бүгүнкү дүйнөнүн, мусулман дүйнөсүнүн 3 негизги көйгөйү бар. Биздин да ошонун ичинде болуп атат. Түркөйлүк бул биринчи эмебиз. Экинчиси экономикалык, жалпылыктан келген экономикалык жактан алсыздыгыбыз, мындай айтканда жарды кедейлигибиз. Үчүнчүсү биздин өз ара пикир келишпестигибиз. Оңдош мүмкүн. Өзгөчө аял затына дагы ушул нерсени айтам. Мен бүгүн Жамал эжекеден дагы мындан ары буюрса албетте иштешип келе атабыз, иштеп мындан ары эмелабыз. Аял затынын, эркектердин албетте болуш керек. Аял затынын да, кыз балдардын да кичинекейинен баштап мектеп, бала бакча, университет, академический бремеден билим берүү деңгээлди жогорулатышыбыз керек деп ойлойм. Ошондо буюрса жогорку деңгээлде болот. Анан иш кылуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүлүш керек аял заты дагы. Үйүндө жалпкол олтурбастан, күйөөсүнө уруксат берилген болсо, аялга таандык болгон иштерине аткарыш керек, коомдо активдүү орунга ээ болуш керек деп атам. Мусулман аялдардын бардык маселеси ачык түрдө талкууга. Албетте, мен мисалы үчүн өзүнө ылайыктуу болгон исламдын негизинде эме туура келген жумушкөйлүккө чакырат элем. Үчүнчүсү өз ара диалогго чакырат элем. Диалог дегенде аялдар дагы бири-бири менен көрүшүп, пикир алмашып, дайыма бир маселени ортодо коюп, анан ошону чечүүгө жолдорду өздөрү гана издебестен, ошол учурда тиешелүү органдар менен, эркек чоң инсандар, аалымдар болот, мамлекеттен келген инсандар болот, ошолор менен биргеликте чечүүгө болгондо натыйжа жакшы болот деп ойлойм. Диалогго чакырам. Мен болсо барыңыздарды келе жаткан орозо айы менен куттуктап кетер элем. Ошо сабырдылык, иншалла чогуу иштейли. Бирок азыр айтып аткан нерсенин баары менен биз 25 жылдан бери иштеп келе атабыз. Ошол жерлерде лидер айымдарды чыгарып, алар менен жолугуп, ошол площадкаларды түзүп, ошол гос органдар менен аялдардын ортосунда бир диалогу чоң площадкаларды түзүп, алар ошол акыркы ошол 3-4 айдын ичинде эле 40тан ашык ошондой площадкаларды түзүп, алар да өздөрүнүн көйгөйүн айтып атышат. Андан башка дагы ошол биз ошол онлайн системасына өткөндөн баштап дагы азыр өтө көп талкуулар болуп атат. Zoom'да болобу, Google Meet'те болобу, Instagram'да болобу. Азыр аялдар өтө актив
тештирип иштеп атышат. Биз дагы ошол аялдарга ошол экономикалык жактан жардылыктан чыгыш үчүн дагы кандай иштер болуш керек, юридикалык жактан өзүлөрүнүн укугун коргогонго кандай иштер болуш керек. Бирок эң негизгиси биз ошол мамлекет менен диний чөйрөнүн ортосунда бир көпүрө болгубуз келип жүрөт 20 жылдан бери. Ошол биз миссиябызды аткарып келатабыз. Экинчиси болсо биз аялдар дайым чакырабыз ошол фитналарга аралашпагыла. Албетте көп эле нерсени акылың жетет, көзүң көрүп турат. Оңой турганга, системага дагы кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Билимдүү аялдар бизде өтө көп. Мисалы мен өзүм Ислам университетин кызыл диплом менен бүткөм, бирок экономик илимдердин кандидатымын. Азыр мына докторский эбизде иштеп атабыз да. Мага окшогон айымдар өтө көп. Менден да күчтүү айымдар бар бизде Кыргызстанда. Анткени ошол мен былтыр Орозодо дүйнөдө болгон алима кыздарды түз эфирге чакырганымда 100дөн ашык аял чыкты да. Ошолордон азыр 30тан ашык аялдарыбыз дайын, документтери дагы кааласа алымдар кеңешинен, кааласа ошол аялдар отделине өздөрүн подавать этип көргөзө турган. Араб тилинен болобу, ошол шариат жагынан болобу, светтик билими жагынан болобу, кыргыздын кыздары ошол бир деңгээлге чыга турган, мен ойлойм, азыркы учурда билим деңгээлинен дагы ошол эч кимди астынан чыгарбай турган деңгээлде азыркы учурда. Биз ошол кыздарды дагы ошол 1 жылдан бери дагы ошол азыр онлайн аябай сабактар көп болуп атат. Умулкуро, Аль-Аскар университетине ошол онлайн окуганга, ошол Мадинадагы, Малайзия, Индонезиядагы европейский бүт вуздарга быйыл аябай жакшы скидка болуп аткандыктан ошол кыздарыбызда көбүн киргиздик. Көбүлөрү ошол ижазаларын алып атышат. Бул дагы болсо биз ошол 20 жылдан бери жөн отурган жокпуз. Ошол кадрларды дайындап атабыз. Азыркы учурда ошол курултайда эгерде аялдарды киргизип, ошондой десе, ошол кыздарыбызды эле киргизип, өзүнүн деңгээлин көргөзө алышат. Мен дагы келе жаткан Рамазан айы менен куттуктагым келет мусулмандарды бардык. Мындан тышкары айтайын дегеним, аялдарга ишеним көрсөтүш керек деп ойлойм да. Анткени бизде илимдүү адамдар, аялдар көбөйдү. Анан ошого бир тек карап ишеним көрсөтүш керек. Мындан тышкары жакшы кабар уктум бүгүн биздин алымдардан. Маселени түшүнүшөт экен, билет экен, чечебиз деп атышат. Аябай ишенем. Буюрса бул маселени чечип берет деп. Жана айта кетчү нерсе, мамлекет менен бул дин жаатындагы адамдардын же диндеги аялга болгон көз караш бирдей, жалпы алып карагандачы, бири-бирине каршылык келтирбейт. Ошон үчүн үмүттөнөм бул маселе чечилет деп. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү Кыргызстанда мусулман аялдардын орду кандай деген темада талкуубузду жыйынтыктап бара жатабыз. Албетте дин мамлекеттен сырткары деген менен динди биздин мамлекеттин ичиндеги жарандар тутат. Ошондуктан сен дин чөйрөсү өзүнчөсүң, мамлекет өзүнчө деш дагы бир тараптан опурталдуу, экинчи тараптан бар жогун аралаштырып алган дагы опурталдуу. Ошондуктан ар бир маселени өз жагдайында караганга үйрөнсөк, бүгүнкү биздин талкууга Марс Ибраев, Кыргызстан Ислам университетинин проректору, алымдар кеңешинин мүчөсү, Билалидин Ажы Сайпиев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле мутакалим мусулман аялдар коомдук группасынын жетекчиси Фронтбек кызы Жамал, ошондой эле саясат таануу илимдеринин кандидаты эксперт Нургүл Эсенаманова болду. Сиздер менен бүгүн коштошобуз. Дагы ушундай күндүн темасында турган маселелерди талкуулаганга дайымбыз жана сунуш пикирлерди күтөбүз.